Салам бардыгыңыздарга. Бүгүн биз эң карапайым азыктардан ушундай кооз, даамдуу печенье жасайбыз. Анда эмесе, кеттик. Эң алгач эле идишибизге 2 даана жумуртканы чегип алабыз. Чымчым туз, 5 чоң кашык шекерди салып, вилка менен шекер эригенге чейин жакшылап чалып алабыз. Албетте кааласаңыздар, венчикти да колдосоңуздар болот. Андан соң 9 чоң кашык өсүмдүк майын куюп, жакшылап дагы да өсүмдүк майы менен жумуртка бириккенге чейин жакшылап чалып алабыз. Эми болсо алдын ала ээленип алынган 1,5 стакан унга 1 чай кашык разрыхлительди кошуп, жакшылап экөөнү аралаштырып алабыз. Андан соң биздин чалынган жумурткаларга ундан кичинеден салып, камырды чуруп алабыз. Жана ак камырга ушул эле ундан 1,5-2 кашыктай алып коебуз. Камырыбызды жакшылап ээлеп, тең экиге бөлүп алабыз. Камырдын бирөөсүнө биз алып койгон 1,5 кашык унду кошуп, ак камырды даярдап алабыз. Ал эми экинчисине 1 чоң кашык какаону кошуп, шоколаддуу камырыбызды даярдап алабыз. Камырлар даяр болду. Ушундай жумшак, колго чапташпаган болуп чыгыш керек. Эми өөлүк менен 3-4 мм болжол менен тик бурчтук кылып жайып алабыз. Ак камырдын үстүнө шоколаддуу камырыбызды коюп, өөлүк менен дагы да кичине бастырып коебуз. Анан ушундай узунунан кылып тоголоктоп алабыз. Эми четтерин жакшылап копчетип, дагы да кооз менен кичине түздөп алабыз. Камырды тең экиге бөлүп, салфанга салып, муздаткычка 20 мүнөткө кое турабыз. Болжол менен 7-8 мм кылып курч бычак менен кесип чыгып алабыз дагы. Анжалардын жардамы менен ушинтип жалпайтып, түздөп, пергамент менен төшөлгөн илиске бардыгын салып алабыз. 170 градуста болжол менен 15 мүнөттөй бышырып алабыз. Жаңы бышканда өтө жумшак болот. Муздаган соң тышы кытыраак, ичи ошойдон эле жумшак бойдон калат. Өтө даамдуу, сонун эң карапайым азыктардан печеньелерибиз даяр болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр.